Караңыздар, 30 жылдык тарыхта эч качан кыргыз юристтери бир пикирге келген эмес. 30 жылдан берки тарыхта. Мына кечеки булар конституциялык талаадан чыгып кеткенден кийин бүт юристтер бир пикирге келди, конституциядан чыгып кеттиң, кайт деп атат. Бул чоң көрсөткүч. Эч качан интеллигенттер үнүн чыгарып, үнүн билдирген эмес. Интеллигенттер өздөрүнүн жыйынын өткөрүп, конституциялык талаага кел, кайт деп атат. Өзүн билемдик менен бара бериш жакшылыкка алып барбайт. Эч качан жакшылыкка алып барбайт. Конституция боюнча жигиттер, кыздар, конституциянын талабы ушундай болот да. Эгерде жогорку кеңешке шайлоолор биринчи айлампасы жараксыз деп табылса, 90 күндүн ичинде экинчи айлампасы өтүш керек деп атат. Конституциянын талабы ушундай. А бул өткөрбөй атат да. Бул сын пикирлерди Евросоюз айтып атат. Бул сын пикирлерди Россия айтып атат. Бул сын пикирлерди башка мамлекеттер айтып атат. Мадумаров эмес. Аларның Садыйын кийин башкан кийин баары бир аларга. Айтып атат. Талаадан чыгып кеттиңер деп атат. Конституциялык талаага киргиле деп атат. Өзүңөрдү өзүңөр мыйзамдаштыргыла деп атат. Парламенттик шайлооңду өткөр деп атат. Конституцияны карма деп атат. Ансыз биз кызматташпайбыз деп атат. Эгер жалгыз бар мамур-жумур болуп таанып кетип, жалгыз мен айтып атсам, анда айткыла көрө албай атасыз деп. Акаевди ушундай сындап келдик, дагы эле силердин атаңар сындап келди мени. Чоң атаңар даже. Ушундай бир жоош киши экен, муну эмнеге көрө албайт Мадумаров деп. Мен ага аш салып бер деген жокмун, мамлекетти сакта деп атам. Атамбаевди айтып келдим. Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган бүгүнкүнү манасысыз деп кыйкырышты. Кана ошол манасысыз дегендер коргогону. Мен коргоп атам го, мыйзамсыз азап чектирип атасыңар деп. Кече Сокен айттым го, мен тааныбайм аны деп. Бирок сен кызматтан кетпе деп мен чыктым го. Кетпе. Каракулжадагы эжем чыккан жок го жана мени аны коргогон. Эч ким чыкпады, Мадумаров чыкты го. Мыйзам боюнча кетпейсиң, кетпеш керек деп. Эгер ал кеттиби, бүтүндөй хаоска айланабыз деп. Айттымбы? Сындаса менчелик сындар элеңер деп Жээнбековди. Мага киши эмес, ошол кишинин жасаган ишин сындайм мен, кишини эмес. Кишини сындаган шариятта дагы өтө чоң күнөөкөр болот. Кишинин кемчилигин айткан. Кулагы кыйшык экен, мурду кыйшык экен, оозу мындай экен, көзү кылый экен деп коюш бул өтө жаман чоң азап шариятта, өтө чоң азап. Мен алардын турпатын айтып аткан жокмун да, алардын жасаган ишин айтып атам. Эгер ушул Садыйды камаганда ким коргоп чыкты? Мадумаровдон башка бирөөсүн айткылачы, эсиңерде калдыбы? Балдарын сабаганда ким чыркырап чыкты коргоп? Кече кескилеп салды дегенде ким чыкты чыркырап ошону коргоп? А көрсө өзүн өзү кескилеген экен. Садыр ошол жерде азап чегип атканда, мына көрө албастык кылып атат дегендерге айтып коеюн. Менчелик чыркырап коргогон бир да саясатчыны көргөн жокмун. Бүгүн кучакташып, моюндан өбүшүп аткан достордун бирөөнү көргөн жокмун мен. Бул ачуу чындык, бул тарыхтагы чындык. Эгер бирөө жарымыңар угуп калсаңар, көрүп калсаңар, айткыла, сиз жаңылышып атасыз, мына жигит сиз сыяктуу коргоп чыкты эле деп айткылачы.